Бүгүнкү чыгарылышта Чыпалак Баатыр: мени президент же депутат жагына шайлап ийсеңер, бекер иштеп бергенге даярмын деди. Ассол Молдокматова кимди сотко берди? Айзада Жамгыршиева элдин пейили бузулду деди. Ассол Молдокматова хейтерлерге жооп берди. Вы говорите о гордости? Чыпалак Баатыр: мени президент же депутат жагына шайлап ийсеңер, бекер иштеп бергенге даярмын деди. Улуу элдерим, мындан кийин түшүнүктүү ойлонуп, мен жөнүндө ойлонгула демекчимин. Мени президент же депутат жагына шайлап ийсеңер, бекер, айлык албастан иштеп бергенге даярмын. Мага болгону бир Тико кичинекей машина, анан нан чайын берип турсаңар эле ошо жетишмек. Акылдуу түшүнүктүү болуп, патриоттор менен чогуу иштеп бермекмин. Элдерим канча кааласа. Бүт депутаттарды азайтып 40ка жакын эле кылмакмын деп Зарылбек Аликенов билдирүү жазып чыкты. Ал эми бул тууралуу сиз кандай ойлойсуз? Чыпалак Баатырды президенттикке же депутаттыкка шайлаганга даярсызбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ассол Молдокматова кимди сотко берди? Тележурналист, коомдук ишкер Ассол Молдокматова Асланбек Сартбаевдин үстүнөн УКМКга кайрылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Рустам Абдурауфовдон билдирүү жарыяланды. Маалыматта Ассол Молдокматованы УКМК издөөгө алынганын журналист Асланбек Сартбаев жазып чыккан. Бул маалымат жалган экенин билдирип, аброюна шек келтиргени үчүн журналисттин үстүнөн арыз жазды. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн Instagram баракчасына сүрөт жүктөп мындай деди: Эх, пейилибиз менен болсунчу, соңку учурда пейилибиз тарып, ичи тарып, менде болсо дегендер да көбөйдү. Элибизде болсо бизде болот, буюрса деп пост калтырган. Ассол Молдокматова хейтерлерге жооп берди. Хейтерам. Вы говорите о гордости? Вам уютно на вашем диване? Лежать и строчить тем, кто помогает. Мы 100 дней без сна, с температурой, выезжаем на места, в каждую районную больницу. Мы завозим медикаменты, медоборудование, мы служим простому народу. Я вижу, как народ умирает. Я вижу, что народ невозможно положить в реанимацию. Мы отвоевываем каждое место до 5 утра, каждые сутки. Что вы делаете? Те, кто пишете мне о гордости. Что вы делаете? Вы делаете горячее питание, вы закупаете медикаменты, вы возите СИЗ для врачей, которые рискуют, или вы видите смерти, которые происходят вокруг. Прекратите писать провокацию. Прекратите. Где ваши поступки? Встаньте в наши ряды. Я не позволю, чтобы мой народ умирал. И я буду просить всех, все страны, все государства, всех глав, для того, чтобы помогли народу Кыргызстана, простому народу.